Саламатсыңарбы балдар? Азыр кайсы мезгил эле? Албетте кыш мезгили. Кыштын акыркы айы февраль. Балдар, маанайыңар кандай? Ар дайым кабагыңар ачык болсун, ушул күндөй маңдайыңар жарык болсун. Бүгүн биз силер менен идиш аяктар жөнүндө аңгемелешебиз. Идиш аяктардын көптөгөн түрлөрү бар. Айнек, хрусталь, чопо, фарфор, темир, алюминий жана сыр идиштер. Азыр биз силер менен тамактанганга столдун үстүн даярдайбыз. Столго табактарды коюп, табактын сол жагына вилка, оң жагына бычак менен кашык коюлат. Чай ичкенге чыны, кружка, сок ичкенге стакан, фужерлер, столду кооздоп көркүнө чыгаруу үчүн кооз идиштер жана гүл салынган вазаларды коюп койсо болот. Бүгүн биз силер менен балдар ушул идиш аяктардын ичинен бизге тааныш эмес, жашынган геометриялык фигура менен таанышабыз. Бул фигура цилиндр деп аталат. Цилиндр бул формасы боюнча вазага, стаканга, кружкага жана бокалдарга окшош экенин көрүп турасыңар. Бул сүрөттөн балдар табак, стакан, чайнек, кашыктар канча экенин санап, цилиндрга окшогон идиштерди тапкыла. Эми бул сүрөттү карап, табышмактын жандырмагын тапкыла. Башында топу, боорунда кулак, оозунан ичип, мурдунан куят. Бул эмне балдар? Ойлоңгула. Азаматсыңар балдар, бул чайнек. Бул сүрөттөн дагы балдар жакшылап угуп, кийинки табышмакты тапкыла. Мунун ар кыл түрү бар, боорунда гүлү бар. Суусаганда суу ичкен, эмне экенин билип ал. Туура таптыңар балдар. Бул албетте кружка. Азыр биз силер менен балдар цилиндр формасын окшоштуруп кружканы жасап алабыз. Ал үчүн бизге ак барак, түстүү барагы, аппликация, клей, кайчы жана кичине пластилин керек болот. Кайчыны алып, аппликация барагынын чекелерин тегеректеп кесип алабыз. Клей менен чекелерин чаптап, барактын ортосуна түштөп коюп алабыз. Пластилинди алып, алаканга салып, кружканын кармакчын жасап алабыз. Мынакей, кружкабыз даяр болду. Тамак ичкен идиштерди таза жууп, кургатып, апаңарга жардам берүү керектигин унутпагыла балдар. Сабак силерге жактыбы? Табышмакты жаттап, цилиндрге окшош идиш аяктарды эсиңерден чыгарбагыла балдар. Саламатта калгыла.